болчу. Жана жүгөрүдөн бир аз чоңураак бардыгы. Анан мен ушул ташымды кетирем деп кайсы гана компаниянын дарысын ичкен жокмун. Ой, компания калган жок. Анан компания ачылса эле сразу эле мага жетип келишчү. Буш компания келди, тим эле ушундук дарылайт деп эле. Баары ишип мен жана 180 миңге чейин акчанын күчү барында. 180 миңге чейин акча уруп ичкен компаниянын дарылары болду. Ошентип ичип жүрүп, тигин ичип жүрүп, муну ичип жүрүп, таптакыр эрибей койду. Айрымдардын таштары бир аз эле ичсе эле кетип калат экен. Менин ташым кетпей койду. Өтө качественный экен. Көрсө туздан пайда болгон, анан кийин майдан пайда болгон таш болот экен өттөгү. Меники туздан болуптур да. Булар катуу экен аябай. Ошентип жүрөм, акыркы жолу мен кийинчерээк өттүмдө таш кайра приступ берип, аябай кыйналып калдым. 2 күн биринде кээде 2 жолу кармап калды приступ. Анан приступ болгондо бирөө айтты, бутуңду өйдө көтөртүп деп кармаса, буттан өйдө көтөрүп кармаса, мындай эңкейет экен дагы таш неме түп жагына кетип калат. Өт өзү минтип турат да. Минткенде баягы өйдөгө көтөрүлүп кетет экен да, анан приступ кое берет экен. Анан эки балам дагы ушу мен приступ кармап ыкылдап калганда эле көтөрүп эптеп приступты өткөрүшөт. Ошентип жүрөм, бир компаниянын дарысын ичип баштадым. Анан өтүмдө приступ кармабай калды, жакшы болуп калдым. Анан мен сүйүнүп жүрмүм, өтүмдө ташым жок, сонун болуп калды деп. Анын дарысын мен бир 2 жыл иштим го дейм ал компанияныкын. 2 жыл иштим эле. Анан бир күн эле бул компанияны угуп калдым. Бир подружкам ушу жазылып иште, жакшы деп ошентип анан көңүлдөнгөн деле жокмун. Сен тигил компанияны ошо түптөп койгом, аябай чоң компания болуп, 700 кишиден туруп калган биздин эме. Анан мейли алса алайын, эми сенин көңүлүңөн айланып бир 8 миң акча экен болуп турган дарысын ичип баштадым. Анан где-то бир биринчисин түгөтүп, анан экинчисин ичип баштадым. Чода мен уктабай калгам, уйку безим ооруп аткан, бутумдун ооргандары жеңилдеп калды. Бөйрөгүм уюп ооручу эле, ичим постоянно ысычу эле, ошолорум жок болуп баштады. Ошондо где-то бир 3 айга жетип элек болчу. 2,5 ай болуп калды го дейм. Ошол учурда бул Жылдыз Карыпбаевна японский аппараты менен келип калды. Анан түшүп койдум, мен түшөйүнчү эмнем бар экен десем, эми менде кесел, мен билбеген канчалаган кесел бар экен. Анан эсептеп карап отуруп, ой эже сиздин өтүңүздө таш жок го деди. А мен күлдүм, мен өтүмдө ташым тиги аябай көп, иши аябай неме, 3 ташым бар менин. Ошол барып 10 таш болуп кетиптир. Анан бүт деле тегиз чоңоюп, анан оозу менен бир болуп жык-жыйма болуп калыптыр. Мен доктурга барганда операция срочно жасатыңыз. Бул деген жазылып кетсе, жаман болот, эч ким сактай албайт, организмди полный уулап таштайт өт деген. Деп коркутуп алдырды башка, мен өзөрлүкмен качып алдырбай жүрдүм. Анан бул Жылдыз Карыпбаевна айтты, эже өтүңүз таш жок го деди. А мен күлүп калдым, жок, таш бар, менде аябай качественный таш бар. Мен деген тиги бир хан токол болсом деле мынча катуу болбош керек эле, акча деле калбай калды. Мындан дарыланганды неме калбай калды. Кетпейт экен мендеги десем, күлүп, жок эже, жок. Ташыңыз жок экен ошентип. Анан айттым, мен биякта көрүп турганча анда ишенбесеңиз, УЗИге барып түшүп келе коюңузчу деп ошентти. Анан УЗИге барып түшүп, эметсем ал жерде таш жок дейт. Анти немеге постоянно түшүп жүрөм мен жанагы. Кайсы тарап иштин жок? Мына абыны эле иштим, абыны гана иштим. Мен жанагы УЗИни жакшы билген, 3 айга жакын иштим. УЗИни берди жакшы билет деп Бактыяровду айтып беришет го. Анан постоянно мен ошого артымда, мен барганда күлдү. Эже, ташыңызга келиңиз, таш бар да сизде депчи. Жок, таш жок десем, Япониялык иштим. Жок дайсым. Ой, каяктан Япония тиякта жатсам, бияка ким алып келмей эле алдарын. Жок, көрчү деп ошентсем, карап жок, таппады. Өтүмдө ташым точно жок экен. Өтүм суюлуп соптон иштеп атыптыр. Ошентип өттүн ташынан арылдым. Боорумда май бар болчу, ал кетиптир. Оң бөйрөгү кум бар болчу, бул кетиптир. Уйку безим жакшы болуптур. Уйку безде баягы уйкучу болуп баштаганымдан эле уже неметкем, себеби мен уктай алчу эмесмин да. Эл катары жакшынакай жүрүп эле, жаздыкка башым тийген эле көзүм чакчайып, эч көзүм уйку келбей ушу адеп кайра көзүм күчкө салып жумөрүп, көзүм каректерим ооруп калчу аябай. Таңкы 5ке чейин, 4ке чейин менде уйку жок болчу. Анан кийин уктап кетчүм. Азыр эми любой жерге жатсам, любой время эле уктап кетем. Бир пас тынч отурсам эле уйкуга кеттим деп бергиле таппай каласың. Ошого казыр бутум аябай жакшы болду. Бир аз бар, эми аябай таптады. Мен жана глюкозамин хандиратын деген дары бар. Ушул дары келбейт. Мен ошондо бир деле ичип калдым. Буга кошуп туруп, эми ошо келсе, спирулинаны кошуп туруп аябай ударный доза менен берем мындай калса бутума. Бутумдуку жанагы туз эригенден кийин неме болуп калат, баягы туз эрип,
ой туз толуп анан сөөктү жылдырып жүрөт экен да. Анан баягы эми болсо мен туз эриди дагы сөөк баягы көңгөн алгыч бияка кетип калат, баягы тузга орун берип кеткен жака. Анан отурганда да анан кийин туруп тура митип коюп шырк деп түшүп калчу да. Анан басып кетчүмүн. Азыр эми анысы да жок кудай калса. Анысы да жок болуп калды. Себеби мен муногуну ичип атам пока. Буларды иштим. Гүлүскем Хандирайтын күтүп атам. Эми Гүлүкем Хандирайтын келсе жана ударын дозо берсем, мен бутун вообще 18 жаштагыдай болот деп. Кудай кааласа. Ойлонуп атам.